Арыбаңыздар, бүгүнкү окуубузда Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети туркология бөлүмүнүн 3-курстун студенттери менен чогуу отуруп өзүбүзчө бир маек курган атабыз. Анан темабыз илим изилдөөнүн методологиясы, анан этикасы деген теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Эң биринчи эле ушул илим изилдөө жөнүндөгү ушул биздин министрликтин ушул илим изилдөөнүн методологиясы менен этикасы деген сабак жөнүндө айткым келип атат да. Бул мурда мындай деп коелу, бир 3-4 жыл мурун мындай сабак жок болчу. Анан силерге окшоп, мисалы үчүн дипломдук иш жазуунун алдында турасыңар. Анда ушул илим изилдөөдө эмнеден башташ керек, деги эле илим изилдөө деген эмне, анын актуалдуулугу эмне, анан теманы кандай тандашыңар керек, жетекчи менен кандай сүйлөшүшүңөр керек, анан улам барып эле жетекчиңер менен кандай баскычтары бар, эми мен эмне кыламын, кайсы жеринен кантип баштаймын деген сыяктуу суроолорду берип эле мындай кыйынчылык болот да, студенттер үчүн дагы, жетекчи үчүн да бир кыйынчылык болот да. Анан ошондой кыйынчылык жаралбай турган бир жакшы бир милдеттүү сабакты киргизди да ушул сабак. Анан силердин бактыңар бар экен, ушул сабакты өтүп атасыңар дегендей. Мына 3-курс болсоңор дагы силер эмдиги жылы дипломдук иштин темасын тандаганда, аны иштегенде мына ушул баскычтары боюнча илимий методдор, методологияда кандай методология менен иштешиңер керек, аягында жыйынтыкка кандай барышыңар керек дегендердин баардыгын үйрөнүп атасыңар да. Анан эми темага келели. Бүгүнкү темабызда ушу илимий изилдөөдө кандай даярдык керек, кандай психология менен кириш керек илим изилдөөгө, кандай сапаттарга ээ болуш керек дегенди дагы бир жолу мындай өзүбүзчө маектешип алалы. Анан көрүүчүлөр үчүн дагы, башка жогорку окуу жайлардын студенттери болобу, же болбосо жогорку окуу жайга даярданган окуучулар болобу, пайдалуу болот деп эсептейм да. Эң биринчи сурообуз эми ушу илимий изилдөөгө кирүүдө кандай даярдык керек дегенде, эң биринчи эле кыргызор билим жөнүндө сөз болот да. Жөн эле мындай даяр эместир, мындай жеткиликтүү билими жоктор эле кирип кете албайсың да. Илим деген татаал, ошол боюнча сүйлөшөлү. Мен айта кетсем, негизи эле айлана чөйрөбүздүн кең болушу, өзүбүзгө мындай өнүгүү, салымгошуу деген эле сөздүн бир синоними катары болсо керек деп ойлойм да. Анткени мындай бир эле жерде токтоп кала берсең, эч кимди көрбөсөң, билбесең, ошол эле ойдон токтоп кала бересиң. Анан өзүңдүн айлана чөйрөңдүн кең болушу, алар менен баарлашып, алардан жаңы маалыматтарды алуу, ошол алар менен чогуу өсүп өнүгүү, алардан дагы жакшы нерселерди, сапаттарды алуу, бул дагы бир өнүгүү да өзүнө алышкан. Анан илимге болгон, илимдин дагы айлана чөйрөң деп айтып аткан сапатыбыз дагы аябай маанилүү бир сапаттардын бири деп ойлойм. Анткени илимдердин дагы башка тармактагы илимдер менен дагы таанышасың, алардан дагы билим аласың, терең дагы билим сүңгүп киресиң. Ошондой эле бул биринчи турганына караганда аябай маанилүү да бизге. Биз эми баягы негизинен эми гуманитардык багыт, анан тил боюнча сабагыбызды айтпадык беле, башка илимий тармактар менен байланышын айтпадык беле. Мына ошолор дагы илимге болгон бир даярдык да. Мисалы үчүн математикада, мисалы үчүн статистика чыгарууда, математикалык анализди негизинде статистика чыгарууда математика керек деп атабыз. Ушул сыяктуу эле башка илимий тармактардын да байланышынан терең бир кыргызор билим керек деп атабыз да. Ошол мен аны кошумчалай кетсем, ошол биздин изилдей турган темабыздын үстүндө биздин мындай кенен маалыматтарыбыз болушу, буга чейинки алган маалыматтарыбызды салыштыра алышыбыз, ошого карап, ошолор деп ойлойм. Эми буга чейинки алган билимиңер, мисалы үчүн силер эми филологияда көбүнчө тил багыты, анан адабият багыты, фольклор багыты. Мына ошолордон билим алдыңар да. Дагы эле болсо уланып жатат. 4-курска өткөндө дагы уланат. Анан эми дипломдук иш
тандоодо ошол багыттардын бирөөсүнөн тандайсыңар да. Кийинки кошумчалап кой. Негизи эле кругозор деген биздин аң сезимибиз, мээбизде кандай маалыматтар бар болсо, биздин ойлоо процессинде кандай ойлонобуз ошол нерселерди айгинелейт да, кругозор дегенчи. Анан биз 4 жыл окуп туруп, анан дипломдук иш жазабыз. Ошол биздин кругозорубуздун канчалык кенендигин, канчалык туура ой жүгүртө алышыбыздын бир кандайдыр бир өлчөмү десек болобу, ушундай болуп калды да. Ал эми ошол илим деген бул бир эле тармак менен чектелбейт да, илим деген кенен ар тараптуу болгондуктан бир эле тил жаатынан ойлонбостон биз дүйнөлүк адабиятты да карап салыштырып, негизи ар тараптуу, мисалы үчүн ошол химия, биология болобу башка илимдерден маалыматыбыз бар болгондо гана ошол жазган дипломдук ишибиз болобу, окуубуз дагы ошол маалыматтын сапаттуулугун, канчалык жакшы жазылгандыгын бир көрсөткүчү деп айтсак болот да. Ошол маалыматтарыбыз канчалык туура болсо, кругозорубуз кенен болсо, илимий изилдөө ошол илимге биз жакшы салым кошкон болуп эсептейбиз да. Демек, илим изилдөөгө кирүүдө биринчиден алган билимиңердин топтому керек экен. Дагы башка кандай сапаттар менен даярдык болот илимге кирүүдө? Экиле скептик мамиле деп айтсак болот. Анализдөө, Аналитикалык ой жүгүртүү. аналитикалык ой жүгүртүү. Скептик мамиле жөнүндө айтып атасың, Алтынай. Токтолуп өтчү. Скептик мамиле деген бул биринчи эле көргөн маалыматты китеп, биз ойлойбуз да, китепте жазылган маалыматтын же болбосо бизден улуу адамдар, балким мугалимдерибиз айткан маалыматтардын баары туура деп кабыл алабыз. Эми азыр мектепте ушундай деп үйрөтүп жүргөн бизге. Анан биз башка сабактардан өтүп калабыз, ошол китептерде деле туура эмес маалымат болуп калышы мүмкүн. Азыр илим деген токтолбосун өнүгөт да, чектелбейт. Анан ошол аябай азыр тем более керек болсо азыр информациялык доордо аябай бат маалыматтар аябай бат өзгөрүп, жаңыланып турат. Ошондуктан биз көргөн маалыматты эле туура тактып алып, аны өзүбүздүн дипломдук ишибизге кошпостон, мындай тууралыгын текшерип, тактыгын текшерип, аныктап, адабияттардан карап, балким башка булактардан карап көрүш керек. Сөзсүз текшерүү керек. Анан ошого карап өзүң аны да көчүрүп койбостон, өзүңдүн көз карашыңда кандай, моундай деп айтылыптыр деп сөзсүз немесин, адабиятын алган булагыңды берип дегендей. Ошол этикалык жактан скептик мамиле жасоо деген ушундай. Туура. Мисалы, бир мисалды айтып кетейин. Азыр биринчи курска фонологиядан сабак берип атам да, анан бизде мынтип жазат да, кыргыз тилинде 39 тыбыш бар, 36 тамга бар дейт да. Анан биз айтып атабыз, фонема деген түшүнүк бар да. Фонема деген ошол тыбыштардын интеграциясы чогулуп бириктирилген формасы да. Анан фонема менен тамганын саны мындай идеалдуу түрдөгү алфавит саны бирдей болуш керек да. Тыбыштын саны көп да. 39 эмес да. Ошолорду китепте жазылганда андай эмес жазылып атпайбы? Тыбыш деп көбүнчө. Вот ошого окшогондорду көрө билиш керек да. Скептик мамиле деген ошол. Андан башка дагы изилдөөнүн баскычтарында биринчи эле теманы тандайсыңар да, ал жөнүндө өзүнчө кеңири сөз кылабыз. Баскычтарында баягы адабияттарга сереп учурунда дагы ушул скептик мамиле керек да. Ошол жөнүндө. Ажакты сен айтасыңбы? Киришүүдө биринчи бул киришүү баскычы, андан кийин илимий сереп, анан маалыматтарды чогултуп, анан адабияттарды ошол темабызга байланыштуу адабияттарды тандай билишибиз керек. Анан жанагы илимий сереп дегенде башка силердин темаңарга жакын окшош илимий макала болобу, диссертациялар болобу, ошолорду окуйсуңар да. Окуп маалыматтарды маалымат жыйноого чейинки баскычта ал. Ошол учурда кандай мамиле кыласыңар? Окуганда кантип окуйсуңар? Анан силерге эмнеси менен жардам болот ошол жөнүндө айткылачы. Биринчи эле биз ошол маалыматтарды топтойбуз. Андан кийин өзүбүздүн тандаган темабыз, мисалы тил болобу, адабият болобу, маалыматтарды карап чыгып, макалаларды окуп атканда, мисалы сын көз караш менен карап, ал макалалардын кандай артыкчылыгы бар. Эң биринчи артыкчылыгын көрүш керек. Артыкчылыгын көрүп, ошонун өзүңө бир жыйынтык чыгарып, сөзсүз бир нерсени алыш керек болот да. Анан кийин эле кемчиликтерин көрөбүз.
Анан өзүбүзгө ошол маалыматтар макалаларда окшош болуп калбаш керек да. Биздин жазып аткан берип аткан изилдөө объектиси бирдей болбош керек да. салыштырмалуу биз жаңы бир илимге жаңы бир кошумча нерсе беришибиз. Бирок силер изилдөөгө алган тема менен байланышы бар да окуйсуңар да. Бардыгын эле ар кайсы чаржайт эле эмес. Анан ошо байланышы кайсыл экен, кайсыл жактары аябай жакшы ачылып көрсөтүлүптүр. Ошону айтыш керек. Анан изилдөө объектисинин башка экендигин көрсөтүү менен силер изилдөөнүн актуалдуулугун чечип аласыңар ошол жерде. Андан кийинки баскыч ушул адабияттарды жыйноо деген мен силерге айткам эң изилдөөнүн кызыктуу жери ушул депчи. Ошол жөнүндө айткылачы. Илимий изилдөөдө ошол эң биринчи ошол адабияттарды жыйноо болуп эсептелет. Себеби көп маалыматтарды ошол Маалыматтарды жыйноо. Ошолордун негизинде биз изилдөө жүргүзөбүз да. Факты материалдарды жыйноонун негизинде. Жыйнап алдыңар. Аябай көп жыйнаш керек. Анан эмне кыласыңар? Мына алдыңарда турат. Жыйнаган материалдарыңар. Микрофонду алалы. Негизи жыйноодон мындай өзүңө көп деле эмес, өзүңө керектүүсүн алыш керек да. Албетте, албетте. Көп десе, мисалы көп маалымат менен алсак, биз көтөрө албай калышыбыз кирбей калышы мүмкүн. А керектүү маалыматтар дегенди кыскабы, мындай кичи узунаакпы, бирок мындай биздин дипломдук ишке керектүүсү болуш керек негизгисичи. Албетте. Биз аларды темага байланыштуу болуш керек. Темага байланыштырабыз көбүнчө. Жетекчилерден сурайбыз. Жана мынтип издеп аткан маалыматтардан кыска эле жазып издеп алсак болот. Ошол боюнча тереңиштеп ойлонуп баштасак болот да. Кошумчалайсың. Мен да башкалардан угуп калчумун. Диплом жазууда эң маанилүү иш бул адабият жыйноо дешип айтып калышты да. Маалыматтарды, факты материалдарды жыйноо. Эгер биз теманын үстүндө канчалык мындай көп маалымат таба алсак, ошону биз мындай салыштырып, ошол канчалык көп маалымат болсо салыштырып, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүзгө жараша тандай алабыз, салыштырып, мындай маалыматтарды ала алабыз деген. Алып, сыпаттап, интерпретациялап чыгасыңар. Ошол жөнүндө салыштырып деп калдым. Ушул жерде суроо туулду да. Изилдөөдө ошо методдордун мааниси. Кандай дейсиңер? Методдор эмне себептен колдонобуз? Метод дегенде эле бул илимий изилдөөдө бир чындыкка жетүү үчүн биздин ыкмаларыбыз кандай жол менен жетебиз. Эң биринчи ыкма бул биз байкоо жүргүзүү, андан кийин салыштыра билүү, анализдөө, анан синтездөө, жыйынтык чыгаруу, өзүбүздүн жеке ой пикирлерибизди кошуу. Туура. Анан көбүнчө мына тил адабият жаатында сыпаттоо деген дагы сыпаттап жазуу. Эң биринчи байкоону туура айттың. Байкоо жүргүзүү жана илимий серепте. Анан сыпаттап жазуу. Анан көбүнчө салыштыруу методу да колдонулат. Анан Кыргыз Түркманас университетинде көбүнчө биз кайсы багыт болсо дагы башынан баштап туруп эми бизде тексттер бар да, Орхоненси тексттери бар, уйгур тексттери бар. Анан кийинки Карахан тоорундагы тексттерди колдонобуз. Кутат Көбелик, Махмуд Кашкардын сөздүгү сыяктуу. Андан ары Хорезм доору, Чагатай доору деп ошолор аркылуу окуп атасыңар да. Демек ошондо салыштырма тарыхый методду колдоносуңар, көбүнчө. Так, эми келебиз бул жерде сапаттардан эң негизги сапат болгон сабырдуулук. Сабырдуулук сапаты эмне үчүн керек? Ошону айткылачы. Ошо илимге киришүүдө эң биринчи сабырдуулук деп коет. Анткени илим узак убакытка мындай узак убакыт созулгандыктан жана мындай оор болгондуктан ага сабырдуулук жана олуттуу мамиле кылуу менен биз ошо мамиле кылышыбыз керек да. Сабырдуулук болбосо, мисалы орто жолдон таштап салсаң, анда болбой калат да, илим жүргүзө албай каласың. Ошол себептен сабырдуу болуш керек. Туура айтасың. Мисалы үчүн силер ага чейин курстук иш жазасыңар, курстук ишке чейин реферат жазып жүрөсүңөр. Анан ошону кайра эле ушинтип талкууга алып туруп, анан кийин кемчиликтерин айтып, жанагы скептик мамиле аркылуу сенде ушул кемчилик бар экен, кичине кемчилигиң көбүрөөк экен дегенде эле сынып калбаш керек да.
Кандай дейсиңер? Чыдамдуу болуш керек. Анан ошол айтылган кемчиликтерди эмне кылабыз? Угуп эле деп коебузбу же кандай? Ошону эске алып, ошонун үстүнөн иштеп чыгуу керек. Катаны моюнга ала билүү деген чоң нерсе бар да. А эгерде ар бир иштери кабыл албай турган бир сың көз болсо ошону деле кабыл ала берем, макул оңдой берем дейсиңерби? Эмне кыласыңар ошондой учурда? ар бир ишти мындай жасаганда сөзсүз ката кетет, мындай катасыз иштер болбойт да. Биз ошолорду өзүбүздү кичине даярдашыбыз керек. Бир нерсе кылып атканда бул жака туура эмес болуп калышы мүмкүн. Биз 100% туура жасай алабыз дебечи. Анан башкаларга сындатып текшертип жатканда да ката болуп каларына мындай ойлонуш керек да, өзүнүн алдына ошого даярданыш керек. Анан сабырдуулук адамга мындай бир ишти жасап аягына жетүү үчүн жардам берет да, сөзсүзчү. Биз айттык, илимий изилдөөдө сабырдуулук, олуттуулук керек. Сабырдуу илим деген илим жолу аябай татаал деп атабыз. Ооба. Ине менен кудук казгандай болгондон кийин сөзсүз Кыздардын философиясы бар. Илим. Ооба. Биз ошол кудук казып атканда сын айткандарды туура кабыл алыш керек. Анан ар биринин эле оюн алып эле өзүңдүн жазганыңды өзгөртө берсең, анда өзүңдү эмне калат, өзүңдүн жекече ой пикириң да болот. Эң туура жекече ой пикирдин болуусу. Ошол жеке оюңду дагы беришиң керек. Ооба, башка, мисалы үчүн башкалар айтып атканда туура деп өзүң дагы ынансаң ошол нерсени, ошону кошуп, ушундай деген жери бар эле деп сөз алып кетиш керек. Аны да кошуп кетиш керек. Анан такыр эле башка эле нерсе жөнүндө айтып аткан болсо, ал нерсени эми кошпой кетүү мүмкүн го дейм да. Себеби жеке сөзсүз жекелик деген нерсе бар да. Туура. Ооба. Принцип деген нерсе бар да негизи чынын. Өзүнүкүнө тура билүү, өзүнүкүн коргой билүү бул дагы бир сыпаттардын бири да. Мисалга ала турган болсок, Түгөлбай Сыдыкбеков менен Алтын Токонбаевдин экөөнүн бири-бирине болгон мындай күрөшү байкасак болот. Экөө тең эле бири-биринин нерселерин берген эмес да, мисалга ала турган болсок. Анан чынында эле өзүнүкүнө туруп, өзүнүкү туура экенин дагы билип, бирок ошол учурда дагы сындарын да кабыл алып, демек өзүн да сындай билүү деген нерсе дагы керек экен да. Мисалы үчүн силер жазган дипломдук ишиңерди жактап атасыңар да, жыйынтыгында, Анан бирөө сурап калды, сен ушул адабиятка кичине жакыныраак экен деп тилден изилдеп атсаң. Же адабият багытын изилдеп атсаң, тилге кичине жакыныраак экен сеники, багытың бир эле тил багыты боюнча кетиш керек экен, же адабият багыты боюнча кетиш керек экен деген сыяктуу суроо болуп калды дейли. Ошону жактай аласыңарбы? Негизи эле же бардык ситуацияда жашоодо бизде импровизация болот да, мындай башта бар даяр болгон, башта бар маалыматтарыбызды ошол импровизация кылып айтуу дейли. Мисалы үчүн ошондой суроо келди бизге, адабият менен тил, сеники адабиятка жакын болуп калыптыр, тил жаатында изилдейт элең десе, мен айтмакмын, негизи тил, адабият бул ажырагыс, бири-бирин толук. Илимдердин кесилиши дегенди айтпадык беле, эстесеңер, Ооба. Илимдер десек болот. Ал эми экөөнү так ажырата билүү, бул так ажыратуу мүмкүн эмес десек болот да. Анан ошол бири-бирин толуктайт. Мен бул жагын балким адабияттан алдым, салыштырдым, бирок тил жаатында кеттим. Мен өзүмдү тилге болгон салымды коштум деп эсептейм деп айтсам болот го деп ойлоп кеттим азыр. Кошумчаңар барбы? Биз баягы илимдердин кесилиши деп эдик беле. Мурда айрым деп туруп мындай изилдөө болгон. Азыркы мезгилде илимдердин кесилиши менен изилдөө керек. Өзгөчө кайсы илим тармагы менен бири-бири менен байланыштуу болсо, ошо байланышта изилдөө деген ушулда байланыштыруу деп айтабыз. Дагы мен ушул кошумчалап кетейин. Мен болсо адабиятты жакшы көрөм, бирок өзүм мындай тил багытында изилдөө иштерин жүргүзсөм деген ойлорум бар да. Себеби адабият бул жакшы көргөн бир тармагым, ал мен болсо өзүм тилди изилдегим келген да. Ушундай мисалы суроолорго жооп катары. Бир адабиятка жакын экенсиң десечи. Сен ошол изилдөө багыты жөнүндө айттың, ушул жерден мындай изилдөөнүн темасы боюнча айталы, тема тандоо боюнча. Тема тандоодо дагы
кандай даярдык керек? Кандай деп ойлойсуңар? Мына силер эми азыр көптүр теманы тандадыңар. Ошо жөнүндө да сөз кылгыла. негизи жанагы чектөө деген нерсе бар го. Ооба. Чектөө деген бул эмне дей турган болсок, бир эле темадан бир эле багытта кете турган, мисалы башка темаларга секирип кетип антимип кетпей, ошо өзүнүн кайсы тармакты изилдеген келатат, кайсы теманы изилдеген келатат, ошо менен чектелиш керек деген нерсе да. Анан ошо менен түз кетип, ошону аягына чейин чыгаруу деген. Жени айткысы келип окшойт. Тандаган темаң так болуш керек депчи. Бир теманы тандадыңбы, ал темада мисалы үчүн кыргыз тилинин сөздүгү деп жалпы бир тема алып албайсың да. Темаң океан болуп калат да. Океан болуп калат да. Ошол темаңды башында эле так коюшуң керек да. Билиниш керек, кайсыл жаатта кетип аткан теманы окуганда эле сен кайсыл тилдин кайсыл жаатын ачып бергиң келип атат, ошол жагы көрүнүп туруш керек болот да. Тема аябай маанилүү да, негизинен алганда. Темага карап сен теманы окуганда, мен мону бергим келген деп, дипломдук иштин башынан аягына чейин ошол теманын айланасында сен ой жүгүртөсүң да, ошол себептен дагы ошол темаң так туура өзүң кызыккан жаатта болушу абзел деп ойлойм. Силерге бул жерде изилдөөнүн объектиси деп коет да, кайсы изилдөө. Анан ошонун ичинде объектин да чектеп аласың, эмнени изилдейсиң. Ошол изилдөөгө алынган объекттин ичинен да предметти тандап аласың да. Анан кийинки сабактарда өтөбүз, ошондо эсиңерде болсун, ушуга токтолобуз да. Эми алган темаңарды илимий жетекчиңерди кандай алып тактап атасыңар? Ошол жөнүндө айткылачы. Азыр айткандай эле адабият менен тил жака деп бөлүнүп атабыз. Анан негизи башынан эле мен тилге деп кеткендер адабиятка кетип калгандар болот. Адабият деп жүрүп келип тилге кетип калгандар болот. Себеп дегенде ооба айткандай эле балким биз ошол учурда адабиятты жакшы көргөнбүз, тилди жакшы көргөнбүз. Анан келип сабактардан да ар кандай темаларды өтөбүз. Анан туруп кызыгып кеткен нерселерибиз болот да. Анан жок, мен ушуну изилдегим келип кетти деп балким ойлорубуз өзгөргөндөр мисалы бизде арабызда көп эле болот. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Айтпадым беле? Тизмесин тизип алгыла. Ошондой кылдыңарбы? Бир нече тизмени тизип алгыла. Анан теманын көлөмү дагы өтө узун болбош керек. 14 сөздөн өтүп кетпеш керек. Анан изилдөө багыты чектелүү болуш керек. Анан дагы кандай болуш керек тема? Өзүндөй кызыккан темаңар болуш керек. Бир нечени тандап алып туруп, анан аягында мындай бул деген элестетип көргүлө силер, мындай кийим тандоодо деле дүкөндөрдө турган кийимдердин ичинен четинен эле ушуну алам дебестен тандайсыңар да. Тандоо бар силерде. Анан негизинен эң негизгиси силердики да. Жетекчи айткан ушул тема менен иштейсиң деп койсо, кандай дейсиңер? Макул деп туруп акырын ошо боюнча иштей баштайсыңарбы же кандай? Моюндан байланган ит ууга жарабайт дегендей болуп, ал айткан темада биз кызыгуубуз жок болсо, маалыматыбыз жок болсо, билимибиз жок болсо, ал тема үстүнөн иштей албай калабыз го. Эң башкысы биздин кызыгуубуз, ошол нерсенин үстүндө болгон маалыматтарыбыз аябай маанилүү деп ойлойм. Мага жакканы ушул изилдөөчү эми студент болобу же болбосо аспирант болобу, докторант болобу, өзүнүн ою болуп, өзүнүн кызыккан темасы менен келсе ушунчалык кубанам да мен. Себеби ал ошол боюнча көптөгөн адабияттарды окуду, кызыкты, ушул жагын мен изилдеймин деп өзүнчө гипотезасы пайда болду. Ушундай болсо мен илимий жаңылык ушундай болот болуш керек деген божомолдору бар. Анан ошондой болуп кетсе жакшы да. Даярсыңарбы силер ошого? Ооба, даярбыз. Ушул сабактын негизинде кыйламдай даяр болдук. Эмнени айтайын деп атасың? Микрофон. Тема тандоо боюнча сиз суроо бергенде эле буга чейин ойлонуп келчүмүн, мен адабият боюнча кетем деп, анан түз эле мугалимге бардым. Мен ушундай бир адабиятты тандайын деп атам. Башында ойлогом дастандар туурасында жазам го деп. Анан мугалим менен сүйлөшүп, кеңешип отуруп, Баткен элиндеги халк эдебияты жөнүндө жазат. Фольклор боюнча,
Элдик Озеки адабият боюнча. Айылдарды кыдырып көрүп, изилдөө иштерин жүргүзүп, өзүнчө бир кызыктуу бир нерселерди күтүп атам азыркы учурда. Эртең жайкы салууда ошону буюрса бүтүрүп келем деп атам. Эми урматтуу студенттер, изилдөөчүнүн портретин түздүңөр да силер. Эми силер ушул изилдөөчүлөрдү буга чейинки окумуштууларды кызыгып окуп көрүп, анан көмүл туткан бир окумуштуу изилдөөчү бирөөлөр барбы? Ким кайсы окумуштууну көмүл тутат? Кайсы багытта болсо деле. Биз биринчи курста көк түркчө деген сабак өткөнбүз. Ошо таштарда жазууларды чечмелеп, аларды окуп деген мага аябай кызыктуу болгон. Дагы жаңы ачылыш болгон да. Көргөндө аябай кызыккам. Анан ошондо Негизбек агай бул Манаста окуп кеткен группалашы Нурдин Үсеев жөнүндө бизге көп эле айтып берерчи. Нурдин Үсеев агайыбыз мындай болчу деп ушундайларды айткан. Анан ошо китептерин окуп, анан Орхон энисе жазма эстеликтерине болгон иштери, Манас менен салыштыруулары, ошолорду окуп көрүп, анан мен дагы мындай кызыгып, ошо таштарда жазууларга кызыгып окугум келип, анан ошо Нурдин Үсеевди жакшы таанып, иштерине аябай кызыгып таң бергем. Эң жакшы Нурдин Үсеев биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү өзү. Азыр ушул тил илиминдеги абдан жемиштүү иштеп аткан окумуштуулардын бири да агайыбыз. Түрк академиясында азыр кызматкер болуп иштеп атат, Кудай буюрса. Илимде өзүнүн жүзүн ача алган, анан дагы келечекте чоң окумуштуу боло турган түрколог окумуштуу да, туура. Дагы уланткыла, кайсы окумуштууга кызыгып атасыңар? Мен азыркы учурда андай бир окумуштууга токтолуп, ошонун эмгегин жактырдым деп айта албайм. Азыр үстүнөн карап жүргөн учурум. Окуп атасыңбы? Ооба, окуп атам. Ошол бир окумуштууну карап көрүп, анын эмгектерин карап көрүп, дагы бир окумуштууларды карап ошентип жүргөн учурум. Дагы улантасыңарбы? Мен айтып. Мен негизинен тил жаатына кетем деп айттым. Негизинен тил жаатында аябай көп окумуштуулардын эмгеги бар дейли. Анын ичинен мага эң жакканы, кызыгуумду жараткан бул Кусейин Карасаев болду. Кусейин Карасаев бул ошол тилчи, профессор болуп өзү университеттерде сабак берип жүргөн агай экен. Андан кийин могул азыр биздин Бишкек гуманитардык университетине дагы Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык деп аты берилген. Анан эмнеге берип калды экен деп изилдеп, кыргыз тилине өзү мисалы үчүн 97 жыл жашаган болсо, ошонун 70 жылын илимге арнаган адам болгон экен да. Ошол жаатынан бул сабырдуулук деп айтып кетпедикпи? Олуттуулук карап, аягына чейин ошол өзүн арнаган, өзүнүн кызыгуусу өмүрүн илимге арнап койгон киши. Анан ошол адам биздин илимий эмгектеринин мага ошол кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү аябай жаккан болчу. Негизинен ошол сөздүгүн 60 000 сөз кирген болсо, ошонун ичинен мен дагы кирбей калган сөздөрдү изилдеп чыгам го деген өзүмдүн оюмда темамды ошондой деп ойлоп койгон болчумун да. Оюмда ошондой тема бар. Бирок балким азыр мен өзүмдүн ошол таанышманыма мугалим илимий жетекчиме барганда балким тактап көрөбүз, балким өзгөртөм деген ойлор дагы бар менде. Анан сөздүктөрдү жазган өзү, кыргызча, орусча, кыргызча сөздүктөр жазган, көптөгөн илимий макалаларды чыгарган. Андан сырткары дагы котормолорду аябай жакшы билген адам болгон экен. Мен негизинен ошол илимге ушунчалык берилгендигин аябай жактырдым десем болот. Өздөштүрүлгөн сөздөр боюнча эмгектери бар, Камуснама деген сыяктуу эмгектери бар агайдын. Анан түркология бөлүмүнүн окутуучулары бардыгы айтып атышат да, эмне эле жапырап эле бардыгы эле тема тандайт элек, иштейт элек деп 3-курстун башын ортосунда эле келип атат десе, сиз айткан турбайсызбы деп келип ошентип баштаган турбайсыңарбы? Себеби изилдөөдө убакыт керек да. Убакыт керек. Өзгөчө мына факт материалдарды жыйноодо силер эс алууга чыкканда ошону факт материалдарды жыйноого сарптасаңар, анан 4-курста өтөлө турган башка дагы предмет сабактарыңарды кенен окуйсуңар, билимди терең аласыңар. Анан ошону менен бирге эле изилдөөңөрдү да уланта бересиңер да. Эми акыркы менин суроом ушу
илим изилдөөдөгү изилдөөчүнүн сапаттары дегенди жазып алдым эле. Айтайын, менде бар, менде жок деп тургула. Силердеги изилдөөчүнүн сапаттары. Кызыгууңар барбы? Бар. Чыдамкайсыңарбы? Мен орточомун. Орточо. Азыр орточо. Баягы силердин ишиңерге болгон сынчыл мамиледе чыдайсыңарбы? Бирөөлөр катуураак сындап койсо же урушуп кетесиңерби? Жок деп. Чыдайбызго деп ойлоп атам. Себеп дегенде Чынар эженин сабактарында да азыр презентациялар менен өтүп атабыз. Сабактарыбызда чынын курсташтарыбыздын айткан сөздөрүнө келип, чын эле ушундай оңдолушум керек экен, мындай деп ошо четинен бираздан кабыл алып аткандарыбыз ошолорду бизди даярдап атат окшойт деп ойлоп атам да, мисалы. Күн баштап Сын сөздөрдү кабыл алганды үйрөнүп атабыз. өздөштүрүп келе атабыз ошо. бири бирибизди мындай сындап анализдеп, алдынын кемчилик жактарын айтып, жакшы жактарын айтып, сын көз карашыбызды айтып аткан учурубуз. Ушул жерин мындай туура эмес кылып кой турсуң, эгер ушундай дагы болгондо балким ушундай жакшы болмок дегенде Сунуш менен айтып. макул деп Сын деген сөз кемчилик эмес, бул артыкчылыгын дагы кемчилигин дагы ачып берип, анан өзүнүн ошол нерселерди биз жакшы жактарын алып алышыбыз керек өзүбүз. Анан кемчилик айтса эле биз чөгүп кетпестен, таштап салбастан, негизинен ушундай болуп турат. Анан биз сын көз карашка азыр сабактардан даяр болуп атабыз. Даяр болуп атасыңар. Бирок сын айтуу маданиятын үйрөнүңөр барбы? Сен эмне себептен теманы туура эмес тандап алдың? Болбойт да деген сыяктуу сындоолорду кандай кыласыңар? Сын айтуу маданияты да керек да. Туурабы? Анан чыдамдуубуз деп атасыңар. Илимий тактыкка даярсыңарбы? Далил менен илим жазууга даярсыңарбы? Далилге таяныш керек. Объективдүү илим жазыш керек, субъективдүү эмес. Менин жеке көз карашым боюнча жок андай эмес, мындай дегендерди айтууда далилге таяныш керек да. Бизди да ошондой нерселерге даярдалып келе атабыз. Себеби айтып бергендей эле философтордун кетирген катасы менен химиктердин кетирген катасы деп аябай чоң салыштырып, образдуу түрдө салыштырып кеткенбиз да филологдордун. Анан ал жакта ошо биздин ар бир айткан сөздөрүбүз, чыгарган маалыматтарыбыз, жазган макалаларыбыз ошолордун баары тең тактыкка келип туура келбей кала турган болсо, анда бизден кийинки муундарга дагы аябай чоң ката кетирген дагы болобуз. Ошондуктан биз тактыкка, далилдерге аябай таянышыбыз керек. Туура. Эми урматтуу студенттер, кийинки сабактарыбызда ушул изилдөөнүн темаңарды карап чыгабыз, теманын үстүндө иштейбиз. Ошондо сынчыл көз караштар иштейт да. Себеби жанагы теманын көбүнчө силер баягы тажрыйбаңар аз да илим изилдөөдө. Чоң теманы алып алышыңар мүмкүн. Же болбосо изилдөөнүн материалдары чыкпай турган, ресурсу жок бир теманы алып алсаңар, аны каяктан чогултасың деген сыяктуу мындай көз караштар айтылып калышы мүмкүн. Изилдөөнүн объектиси кайсы, предмети кайсы, анан изилдөөнүн жаңылыгы, жыйынтык чыгаруу дегендерди өтүп туруп, анан макаланы баштоодон мурда тезис жазабыз. Кудай буйрса, тезис деген эмне дегенди үйрөтүп туруп, анан тезис жазабыз, анан макалага өтөбүз. Ошол макала менен финал сынакка кирип барасыңар да, Кудай буйрса. Аз убакыт калды. Ишиңерге ийгилик каалайм. Ошол ийгиликке жетиш үчүн эң биринчи ден соолугуңарды жакшы карагыла. Менин атам айтчу эле дайыма. Эң биринчи кардың ойлогун. Эң биринчи жок дегенде бир мындай булочка алып туруп, анан компот ичип алган кызым деп эле айта берсе, ушуну айта берет деп кечкеде ушинтип айтчу элем. Ошентип айткан кишинин бар болгону да жакшы да. Ошон үчүн ден соолугуңарды жакшы карагыла. Манас университетинде шарт сонун азыр отурабыз. Барып туруп чай алып келип, же болбосо ушундай маектешип отуруп каалагандай бирдемелерди жеп алганга болот дегендей да. Ден соолугуңарды жакшы карагыла. Анан ишиңерге ийгилик каалаймын. Жетекчи тандоодо да ийгилик каалаймын. Анан иши кылып адабият, тил, фольклор деп туруп аласыңар, Кудай буйрса. Ушул окуубуздун кандайдыр бир көрүүчүлөргө пайдасы болот деп эсептеймин. Анда эмесе биздин окуубуз аяктап атат. Кийинки окуубузда көрүшкөнчө аман болгула.
Саламатсыздар.